Адамзат ден соолугу коомдук бирикмесине Төп айылынын тургуну Адылбекова Айгүл кайрылган. Ал 2013 жылдын 28 январда жер титирөөдөн жабыркагандардын бири. Жашап турган үйү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин комиссиясы тарабынан толугу менен жараксыз деп табылган. Азыркы убакытка чейин мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалай жардамды ала албай келет. Могу тешиктеринин баарынан тамчы агат экен, жан жагында жана көрүнгөн жерге элеген коет. Монда чоң тирешине кетип дүңк этти, асты түшүп атат, үстү түшүп атат, түшүнбөйбүз. Үйгө кирген Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Төп райондук бөлүмүнүн башчысы майор Казакбаев Асхат Камчыбековичтин берген маалыматы боюнча, жер титирөөдөн жабыркагандарга бөлүнгөн жардам финанс жана курулуш министрлигинен гана бериле тургандыгын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин комиссиясы чечим гана чыгарып бере тургандыгын айтып өттү. Жай мезгилинде келген, мен азыр числосун айта албайм, кайсы маал экен. Келгенде биз 4-чү даражада аварийде өткөзгөнбүз 200 миңге. Азырдан ошол киши Адылбекова Айгүл бул 3-чү спискада. 3-чү спискага айтып атпайм, 42 киши азыр данный момент алат. Бул Минфинде спискасы, Минфин сертификат берет. Берсе да акчасы.